Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. YouTube'да Темиров Life жана ушу Темиров KG деген каналдар бар. Аны бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бул каналды Болот Темиров деген бала алып барат. Ал жөнүндө дагы жакшы билесиздер. Анткени булар аялы камалып, өзү азыр Европада жашап жүрөт. Бул каналды карап көрсөң, дайыма эле ушул Кытай, Кыргызстанды биздин жерибиз дешүүдө. Короче, ушул президент Садыр Жапаровдун балдары кайсыл жакта окуйт. Ушул Жапаров 5 жылда Кыргызстандан кутулабыз деген карызды кутулган жок. Оштун мэри коррупционер. Ташиев урдалган 1 миллионду кайтарабы? Ташиев урдаган дейт, өзү урдаган 1 миллионду кайтарабы дейт. Базарды тоногон 2 достун жолборсу. Бүт эле ушундай темаларда бир дагы мындай жакшы жагын айтпайт. Жалгыз эле ушул азыркы бийликти кескин сындап, Садыр Жапаров менен Ташиев Кыргызстанды тоноп жок кыла турган болуп жатат. Булардын колунан эч кандай бир жакшылык келбейт экен. Алтындарды дагы тоноп кетишти. Көлбаевдин алтыны Ташиевке кеттиби? Иши кылып Жапаровдун мынакей министрлер көптү дейт, Жапаровду көрүп дейт. Иши кылып бүт эле ушундай нерселер туугандар. Дайыма ушундай видеолорду күн сайын мындай чыгарып турат. Азыр ушул журналистке бүткүл дүйнөлүк баягы журналисттерди колдоо уюму бар, ошолор буларды өзүнүн колдосуна алышыптыр. Бул дегени бул журналистти ар бир айткан сөздөрү чындык, бул жалгыз гана чындыкты сүйлөйт. Ушул журналистти ошон үчүн коргоп алалы деп жатышат да. Бул Европанын, Американын саясатчылары ошол жактын мындайча айтканда адамдары. Бирок түшүнбөсүң туугандар, анткени Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келгенден бери жакшы иштер деле болуп жатпайбы? Аны бардыгыбыз билебиз. Баягы каракчылар менен күрөшүп, коррупционерлер менен күрөшүп, колунан келишинче мындай аракет кылып жатат да. Бирок бизде ушул жакшы инсандар келип калса деле бийликке, албетте алардын арасынан көрө албагандар чыгат, наразы болгондор чыгат, Оштун мэринен асылып жатат бул жерде. Анан дагы башка. Мисалы үчүн Оштун мэри эмне кылды? Ал келгенине аз эле болду да, көп болсо канча? 1 жылга деле жетпейт Ошто мэр болуп. Бирок ал ошол жака баргандан бери аябай көп жумуштарды кылды да. Баягы Ошто оңдоп жатат, сносторду кылып, көчөлөрдү чоңойтуп, тротуарларды, шаарга эмне керек? Шаарга чоң ошондой көчө керек, тротуар керек. Адамдар мындай жакшы жашаш үчүн, эки жака жакшы барып келиш үчүн, баягы жөө жүргөнчүлөргө тротуарлар ошон үчүн керек. Алардын баардыгын кылып жатат. Баягы суулардын үстүн ачты, бүт бардыгын. Мурунку чиновниктер басып алган жерлерди кайрадан алып, бактарды куруп жатат. Ташиев менен Садыр Жапаров деле колунан келишинче кылып жатат да азыр. Мисалы, Кыргызстан башка мамлекеттер болуп чоң байлыктарыбыз жок тилекке каршы. Ошентсе деле ушул дүйнөлүк мамлекеттерге айланайлы деп башка жактардан деле техникаларды сатып алып келип, баягы колунан келишинче сүйлөшүп башка мамлекеттер менен ушинтип эле жүрүшөт негизи. Алтынды Кыргызстанга алышты. Мисалы үчүн мурун канадалыктар байып келген алтындарыбызды ошолордун колунда болгон. Азыр ошо мамлекетке өттү, ал дагы коррупция дээрлик жок болду. Мисалы үчүн мурун право алгандар деле барып туруп бир сатып алчу эле сразу эле 5 мүнөттүн ичинде правосын. Азыр андай нерсе жок, коркушуп бере алышпайт. Бир нерсе болсо камалып кетебиз деп. Ошон үчүн коррупция менен күрөштү. Баягы Мемин деген Матраимов, Көлбаев дегендерди жок кылышты бардыгын. Алардын байлыктарын алып казынага төлөп жатышат да, мындайча айтканда. Ошондуктан бул Темиров балким анча-мынча нерсени чын сүйлөттүр. Бирок көбүнчө эле ушул каралай берет, күн сайын ушундай видеолорду чыгара берет, достор. Силер деле ушул жөнүндө оюңуздарды жазыңыздар албетте. Негизи ушул Темиров Лайфтын айткандарына силер кандай карайсыздар? Азыркы бийлик чындап эле Кыргызстанды кыйнап жатабы? Ошол жөнүндө оюңуздарды күтөбүз. Каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.